Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adamlar Rüstem kılgan kudret güçlü. Allah Teala çek şükürler aytaylı. Ana sükumlu kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e selamlar jana salatlar aytaylı. Buyursa bugün Kur'an'dı kantip jattoonun je Kur'an jattoonun жеңил жолдору ушул боюнча сабак өтөбүз. Ал эми Kur'an жаттатуу боюнча жок, ал боюнча сабак эмес. Биздики Kur'an жаттоо боюнча Kur'an'ды кантип жеңил жаттасак болот. Жана дагы кайсыл оорулар бар, ошол оорулардан кутулуу үчүн эмнелерди колдонушубуз керек. Ошол боюнча иншалла сабак кылабыз туугандар. Кээ бирөөлөр бизге жазгандай, Кур'ан жаттоо сабагына, Кур'ан билүү сабагына ушуларга жатышам дейт. Бизде сабакты туура билели, бул Кур'анды кандай жолдор менен жакшы жаттасак болот, жана дагы тез жаттасак болот. Кандай жолдор колдонуш керек, жана дагы кандай сыпаттардан айрылыш керек, аруу болуш керек. Ошол боюнча сабагы. Ол жакта бизде ким деген турат? Бир эже кимдердин бул жакта номерлерин издеп эле эме болуп жатат, кимдерге жазып жатат бул жактагычы. Экраныңызды эме кылбаңыз, бирөөлөр көргөзбөй эле коюңуз, не иш кылып жатканыңыз баары көрүнүп турат бизгечи. Эми ошол боюнча сабакты өтөбүз. Сабакта биз биринчи билейли, баардыгыбыз эле билебиз, Кур'ан бул Аллах Таала тараптан Жабраил алейхиссаламдын ортомчулугу менен пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жиберилген. Жана дагы бизге мутаватир жол менен жетип келген Аллах Тааланын вахийини эмне дейбиз? Кур'ан деп айтабыз, ошонун топтолмосуну. Бул Кур'ан деген Аллах Тааланын өзүнүн сөзү эмес, бул эмне? Аллах Тааланын сөзүнө далалат кылуучу китеп деп айтсак болот, же болбосо далалат кылуучу Аллах Тааланын жараткан бир нерсеси деп айтсак туура болот. Эми Кур'андын пайдалары өтө көп. Баардыгыбыз билебиз, устаздардан билебиз, устаздардан угуп дагы жүрөбүз, көрүп дагы жүрөбүз жашоодо. Кимде ким Кур'ан менен, мисалга бизде атайын Кур'ан хатым группаларыбыз бар, Ясин окуу группаларыбыз бар, Салават зикир группаларыбыз бар. Ошол жактан кээ бир эжелерибиз, кээ бир туугандарыбыз өздөрүнүн ошол Кур'анда тапкандарын айтат. Кээ бирөөлөр мен дейт, ушул жашоодо өтө кыйналдым, өтө сыгылдым, жашоодо өзүм таппадым, мындайча айтканда депрессияга түшүп калган учурлар болду дейт. Ошондон бир гана Кур'андын пайдасы менен таптым деп айтат. Кээ бирөөлөр барган больницам калбады, анан ошол Кур'ан менен дем салып, ошол Кур'андан гана пайдасыны таптым деген туугандардан көп эле эчтебиз бул нерселерди туугандар. Анан жана дагы башка Кур'андын толгон токой пайдалары бар. Эми алардын баарын айтып өтүрсөк, биздин сабактын максатынан чыгып кетебиз. Биздин сабактын максаты эмне? Кур'анды туура жаттоо, ушул боюнча, же болбосо Кур'анды жеңил жаттоо, ушул боюнча иншалла биз сөз кылабыз деп айтканбыз. Ошол себептен биз эмне Кур'анды кантип туура жаттасак болот, Кур'анды кантип өздөштүрсөк болот, ошолор боюнча иншалла сөз кылганга аракет кылабыз. Эми эмне үчүн бул нерсени баштадык? Кур'ан боюнча биздин бир билгенибиз барбы? Ооба, мен Кур'ан боюнча бир канча нерселерди кээ бир адамдарга караганда жакшыраак билем деп айтсам болот. Неге дегенде, алхамдулилlah, Аллахтын жардамы менен Кур'анды толук жаттаганмын. Жана да Кур'андын жаттаардын алдында бир канча жылдап жүрдүм. Алардын жаттоо методдорун көрдүм. Алардын аракеттерини кантип жаттаттырыш боюнча, ошолор боюнча мындайча айтканда бир аз болсо да маалыматым, бир аз болсо дагы жөндөмдүүлүгүм бар. Эми ошол жөндөмдүүлүктөрдөн, ошол устаздардан чогулткан, же болбосо өзүм китептерден окуп билген жөндөмдүүлүктөр боюнча иншалла сиздерге бөлүшүүнү туура көрдүм. Кур'ан жаттоо үчүн адам эң биринчи өзүндө каалоо болуш керек. Кур'анды жаттайм деген адамда каалоо болбосо, ал адамды сиз токмоктоп дагы уруп дагы жаттатыра албайсыз. Туура сиз жаттатыра аласыз, балким бир канча орунга чейин, мисалга 1 пара, 10 пара, жарым пара гана жаттатыра аласыз. Ал эми башканы жаттатыра албайсыз ал адамдаргачы. Неге дегенде, адамдын өзүндө каалоо жок болгондон кийин, адам өзү Кур'ан жаттайм деп аракет кылбагандан кийин ал адамга бериш кыйын. Ошондой эле туугандар, анан дагы бир түшүнөйлү, бул Кур'анды жаттоо Аллах Таала ар бир адамдын өзүнүн аракетиге байлап койгон. Бул Кур'анды жаттоо, же болбосо Кур'анга ээлик кылып калуу, Кур'ан хафиз болуп, же болбосо кары болуп калуу базарда сатылбайт. Көчөдө берилбейт.
бирөөдөн бирөөгө hadya катары, мисалга телефон катары же болбосо китеп катары бирөөдөн бирөөгө мeh ушуну алып кой деп айта албайбыз ал нерсени. Неге дегенде бул маанавий нерсе. Маанавий деген эмне? Буга ар бир адам өзү аракет кылып гана жете алат. Аракет кылбаса, ал нерсе адамга пайдасы тийбейт. Ал нерсеге адам жете албайт. Бирөө сизге hadya кылып бере албайт. Көчөдөн атаңыз сатып бере албайт. Сиз миллионердин баласы болсоңуз да же миллиардердин баласы болсоңуз да сизге атаңыз сатып бере албайт ал нерсени. Ошондуктан кедей адам да бул нерсени жаттап, аракет кылып жаттаса болот. Бай адамдан аракет кылып жаттай алат. Анан албетте Куранды каалоо үчүн адам биринчи Куран жөнүндө маалымат билиш керек да. Куран деген эмнеге жатташым керек, эмне себептен жатташым керек деген максаттары же болбосо бир түшүндүрмөлөр болуш керек. Ал түшүндүрмөлөр каяктан пайда болот? Ошол түшүндүрмөлөрдү биз билишибиз керек. Устаздардын сабактарынан, китептерден жана да баягы Курандын муажизаларын көрүп сиздер менен биздер биле алабыз. Дүйнөдө бир дагы китеп жок, ушундай Куран сыяктуу жатталынган. Мисалы биздин Кыргызстанда эле 10 миңдин айланасында карубуз бар. Бир дагы мамлекет жок. Мисалы биздин Кыргызстанда даже Манас 10 миң адамдын жүрөгүндө сакталган эмес баштан аяк. Ал эми Фатиханы же болбосо Манастын кээ бир бөлүгүнө көп адам бизде миллионго жакын кыргыздар жаттаган деп айтышы мүмкүн. Биз деле ага жооп катары айтабыз. Кыргызстанда миллиондон ашык Фатиханы адамдар жаттаган деп айта алабыз. Же болбосо Ихласты жаттаган деп айта алабыз. Ал эми жок, биздин сөзүбүз Куранды баштан аяк жаттаган адам жөнүндө айтып жатабыз. Ошол Куранды жаттоо үчүн, каалоону пайда кылыш үчүн эң биринчи бизден талап кылына турган нерсе бул Аллах Тааладан дуа кылып суроо. Неге дегенде Куран жаттоо адамга берилбейт туган. Куранды жаттоо каалаган адам барып жаттай бербейт ал нерсеничи. Неге дегенде Куран бул таза, улуг Аллах Тааланын өзүнүн калами. Эми ушул нерсе татыктуу адамдарга гана берилет. Мисалга алганда, биз көбүнчөсү айтабыз, байлардан сен кантип монда кымбат машина минип жүрөсүң десе, алар айтат, муну татыктуу гана адамдар минет дейт. Кээ бир адамдарга айтабыз, кантип ушундай даражага жеттиң десе, ага ушундай сыфаттар менен гана жеттим дейт. Мындайча айтканда, ошо татыктуу болгон же болбосо ошого сыфаттары болгон адамдар гана ошондой даражаларга жетти же болбосо ошондой Куранга ээлик кылды. Эми сиз дагы Куранды жатташыңыз үчүн Курандын макул бир бөлүгү болсун же толугу болсун, биздин сөзүбүз Курандын бардыгын жаттап деп айтпайбыз. Эгер жашыңыз келип калган болсо же башка бир нерсе болсо, эгер колдон келсе жаттай берсеңиз дагы болот. Андан тоспойбуз дагы. Ошого татыктуу сыпаттуу адамдардан болуш керек, ошол сыпаттарды чогултуш керек. Эң биринчи Аллах Тааладан сурайбыз дедик. Аллах Таала жана айтып кеткендей, бардык адамга бербейт. Ошондуктан адам эң биринчи эмне кылыш керек? Аллах Тааладан сураганда адам ошого татыктуу зат болуп үйрөнүш керек. Мындайча айтканда, мусулман болуш керек. Мындайча айтканда, Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарган адам болуш керек. Аллах Тааланын тыйган нерселерге ачык чыкпаган же болбосо ушул тыйган нерсени атайлап кылбаган адамдардан болуш керек. Бир сөз менен айтканда, бул адам болсоңуз, иншалла Куран жатташ сизге жеңил болот. Андан кийин Аллах Тааладан сураганыбыздан кийин, Аллах Тааладан ошол сурагандан кийин бизге коюлуучу талаптардан кээ бирөөлөрү. Куранды кайсыл жаштан баштап жаттаган эң жакшы? Куранды жаш кезден жаттаган эң жакшы. Биздин устаздарыбыз айтат, 16 жашка чейин сен Куранды жаттасаң, анда Куранды жаттаган болосуң. 16 жаштан кийинки Куран жаттоо бул Куран жаттоо эмес деп айтат. Устаздардын көпчүлүгү ушундай айтат. Неге? Себеби бизде кыргыздар деле айтып коет го, жаштыкта алган илим ташка тамга баскандай деп айтат го. Ошондой эле Куранды жаштыкта жаттасаң, аны ташка тамга басканда эсиңде калат. Ал эми 16 жаштан кийин жаттап баштасаң, сен ону жаттап бүткөнчө адатан кыргыздарда 3 жыл, 4 жыл ушунчалык убакыт өтөт. Сен 3 жыл, 4 жылдын ичинде Куран жаттап бүткүчөң, 19га, 20га жашың чыгат. 20га жашың чыккандан кийин сен 1-2 жыл такрор кылгандан кийин аны эмне үйлөнүшүң керек, бала чакалуу болосуң, башка бир турмуштун өзүнүн кыстоолору бар. Ошол кыстоолорго түшүп, Куранды унутуп калышың толук ыктымал. Куранды жаттоодон максат биз максатыбыздан туура кылайлы да туугандар. Курандан жаттоо максат Куранды жаттап унутуп калуу эмес. Сиз бүгүн бир параны жаттадыңыз, баштан аяк жаттадыңыздан эртеси күнү унутуп калдыңыз, же 1 айдан кийин унутуп калдыңыз, же болбосо 2 жылдан кийин, же 5 жылдан кийин, же 10 жылдан кийин унутуп калдыңыз. Бул нерсе көпчүлүк карыларда болуучу нерсе. Куранды жаттадым деген карылардын бардыгы эле баштан аяк Куранды окуп бере албайт. Ал адамдар бирок кары деп аталат, макул кары деп аталынса деле, ал адам эмне? Куран хафиз деп аталынбайт. Нурсултан Найзабеков
Эмнеге бирөөлөрдүн кирип логиндерин текшерип жатасыз? Кыскасы, бул жакта туугандар адеп сактайлы, бирөөлөрдүн артынан бир нерселерди изилдеп тынчыган жакшы эмес, э? Кийинки маселе. Жаттоодон максат Куранды жат алып жүрүү да тууганым, Аллах Тааланын алдында эмне эң жагымдуу үндөрдөн бул ошол Куранды окуган адамдардын үнү Аллах Таалага эң жакымдуу үндөрдөн болуп эсептелет. Мындайча айтканда, карылардын Куран окуусу Аллах Таалага эң жакын, эң жакшы үндөрдөн. Жана да Куранды окуу же болбосо Куранды жөн гана кароо бул өзүнчө ибадаттардан болуп эсептелинет, Эми ошол жаш балдарга айттык. Бизден бул сабактан максат өзүбүз Куран жаттай алсак дагы, же болбосо өзүбүз жаттай албасак дагы башка бирөөлөргө жаттатуу, же болбосо ошого Куранды жакшы көрүп калуусуна, Куранга жаттатуусуга болгон сүйүүнү бир аз болсо да ашыруу тууганым, Сиз өзүңүз жаттай албайсызбы, өзүңүз жашыңыз келип калды, же болбосо өзүңүздө сүйүү жок, же болбосо өзүңүз башка бир максаттар, же болбосо башка бир тоскоолчулуктар бар деп коелу, макул, Адатта тоскоолчулук жок болот негизи, бирок биз жалкоо болгондуктан же башка бир себептерден жаттай албай калабыз. Балаңызга жаттатканды үйрөтүңүз. Балаңызга азыртан Куран эмне экенин түшүндүрүңүз. 10 жашар болду, 12 жашар болду, 14 жашар болду, үйрөтүңүз. Адамга караңыздар, балдар биз айтабыз да, балдарга Куран үйрөтүү эң жакшы нерселерден. Балаңыз Куран жаттап калса, эртең кыяматта хадисте келгенде эмне башыңызга күндүн нурунан да нурлуу болгон тажы кийгизет, ошончо элдин алдында. Баласы кары болгон ата энелер өзүнчө бир бактылуу. Булардын да өзүнчө бир бактылуулугу бар. Кары болгон үй бүлөдө шайтан жок болот, мисалга алганда, кары болгон үй бүлөдө береке кут болот, мисалга алгандачы. Албетте жаңы айткандай, кары дегенден максат Куранды калтырбастан окуп жүргөн адам. Кары дегенден максат ушул тууганым, Куранды калтырбастан окуп жүрөт ал адамчы. Неге дегенде Курандын өзгөчөлүгү ушунда, аны жаттап койгондон кийин окубай койсоң ал унутуп калат да. Пайгамбарыбыз боюнча хадисте эмне дейт? Куранды кайталап тургула, хатым кылып тургула дейт. Мындайча айтканда, карыларга айтып. Неге дегенде Куран өзүнүн ноктосуна, баягы башка тагат турган бизде эмелерге тагат эмеспизби? Торпокторго, ошол ноктосунан чыгып кеткенден да тез чыгып кетет дейт адамдын жүрөгүнөнчү. Куранды жаттагандан кийин сиз кайталап турбасаңыз, чыгып кетет. Ушул жерде кээ бир адамдар айтат да, биз Фатиханы жаттап койгонбуз, Ихласты жаттап койгонбуз, ал нерсе биздин жүрөктөн чыкпайт го депчи. Тууганым, ал нерсе дагы жүрөктөн чыгат деп айтабыз бизчи. Бирок сиз аз гана 4 сүрө, 10 сүрө, 20 сүрө жаттаганыңыздыктан сиз ошол 20 сүрөнү намазда кайталап турасыз, же болбосо бирөөлөрдөн эшитип турасыз. Ошол эшитип турганыңыз же кайталап турганыңыз Куранды кайталаган болуп эсептелинет да, ошол себептен сизди унутпай турасыз. Бирок попробуй 5 бара жатта дагы ошол нерсени окубай туруп, эсиңден чыгарбай турган кылып көрчү, кандай болот экен? Ал нерсе эстен чыгып кетет алчы. Пайгамбардын айтканы хак нерселерден тууган. Бирок баардыгы чыгып кетет деп айтпайбыз. Неге дегенде кээ бир жаш балдарга Аллах Таала кээ бир өзгөчөлүктөр берген. Алар кээде 1 айлап, 2 айлап Куран окуп калса деле алардын Кураны жат болот. Неге дегенде Аллах Таала кээ бир адамдар ушундай кээ бир өзгөчө сыфаттар берген. Эми ошол жаш балага, өзүңүздүн балаңыз болобу, небереңиз болобу, Куран жаттаганды үйрөтүү үчүн Курандан жакшы маалымат бериңиз. Куранга болгон жакшы кызыгууну үйрөтүңүз. Жаш балаңызга мисалы айтыңыз. Куран жаттасаң, Куран жаттап бүтсөң, мисалы мен сага велосипед алып берем. Айтыңыз. Мисалы айтып, кээ бир ата энелер сен бүгүн 5 алып келсең, мына кылып берем, мынча сом берем, тигинче сом берем. Айтыңыз, жаш баланы кызыктырып, Ясин сүрөсүн жаттап бүтсөң 100 сом берем. Жаш бала, ол жаш балага азыр эме эмес, аларгачы мындай сооп деген нерсеге алар кызыга бербейт. Аларга көзгө көрүнө турган акча болсо, шоколад болсо, ушундай нерселерге көзгө жакшы. Жаш балалар ушинтип кызыктырсаңыз болот. Шариятта уруксат берилет. Кээ бирөөлөр бул ширк нерсе, бул Аллах үчүн болбоган. Жок, жаш баланын кызыгуусу азыр ушуга байланган. Ага байлантырып койсоңуз, бул кийин жашы жеткенде өзү билет анан. Ясиндин баркы мындай экен депчи. Ясиндин баркы мындай кады бартуу экен деп ошентип билет. Ошондой кылып кызыктырсаңыз дагы эң жакшы нерселерден. Ясинди жаттап бүткөн, акча берем, мындай нерсе берем, китеп беремин, же болбосо бир жака барып айлантырып келем, жана башка ушундай нерселер менен кызыктырсаңыз дагы эң жакшы. Анан мактаңыз, Куранды жаш баланын алдында мактаңыз. Моундай нерсе, ата мен бүгүн таң калдым, эне мен бүгүн таң калдым, мындай нерсе көрүп келдим десе, бул нерсе Куранда бар, Куранда ушинтип айткан. Бир адам мисалы алганда чоң ажы чоң устаз болду, ушундай мен да чоң ажыдай болот элем десе, айтыңыз ага. Чоң ажы ошол Куранды окуп ушундай болгон. Жалганбы же? Чын. Чоң ажы Куранды окуп, Куранда хидayat табып
Курандан чоң өзүнүн ордун алган. Ошол сыяктуу эле кээ бирөөлөр мисалга Абдушукур радиону жакшы көрөт, кээ бирөөлөр кээ бир Закир Найтепбоевду кимди гана жакшы көрсө айтайлы мусулман молдолордончу бул Куранды окуп ошолор бирөө айтса мен космонавт болгум келет же мен мындай болуп келет, тигиндей болуп келет десе ушул илимдин баардыгы Куранда жылыштырылган деп кызыктырыш керек бул нерсегечи. Бул ар бир адам биздин мээнетибиз. Биз ар бирөөбүз мээнет кылбасак, ал нерсе өзүнөн өзү пайда болуп калбайт. Жаңа айттым башында. Көчөдө сатылбайт, сатып ала албайсың бул нерсени. Бул мээнет менен. Ар бир адам өзүнүн убактысын бөлүп, өзүнүн ден соолугунан ден соолугунан берип, мындайча айтканда өзүнүн мал жан убактысыны баягы давачы туугандарыбыз жакшы айтат го мал жан убакты бермейинче хидаят келбейт деген сыяктуу же болбосо толук хидаятка жетпейсиң дегендей сиздер менен биздер дагы мал жан убакытты толук бермейинче сиздер менен биздерге дагы Куран толук келип калбайт. Ошондуктан күнүгө бөлөйлү да тууганым. Балаңызбы же өзүңүзбү айырмасы жок. Күнүгө 5 мүнөт же болбосо күнүгө жарым саат. Туугандар айтат да мен Фатиханы жаттай албай жатам, мен кунут дуасын жаттай албай жатам, аттахиятты жаттай албай жатам. Канча окудуң десе 2 жолу кайталап жаттай алам. Сен 2 жолу кайталап жаттай турган Ньютонсуңбу? Же болбосо имам Бухарисиңби 1 жолу кайталап жаттай турган? Же болбосо имам Шафисиң 1 жолу 2 жолу кайталап жаттай ала турган? Сен андай адам эмессиң. Сен өзүңдү билиң. Сен Эшматсың, сен Ташматсың. Же Эшматтын баласы же Ташматтын баласысың. Сенин тарыхың эгер ачып карай турган болсок, шайтан ыйлай турган болуп калышы мүмкүн. Ошого андай зехин кээ бир адамдарга гана берилет. Аллахтын каалоосу. Аллах кааласа берет, кааласа бербейт тууганым. Бирок сен аракет кылып күнүгө Куран ачып, күнүгө жарым сааттан убакыт бөлсөң, эртең менен жарым саат, кечинде жарым саат убакыт бере турган болсоң, Аллах сөзсүз берет тууганым. Неге дегенде кыргыздар бекер айтып койгон эмес да. Бул нерсе негизинде хадиске барып калат. Эмне кыргыздардын сөзү? Аракет кылганга Аллахтын берекети дейт. Аракетти туура кылыңыз, туура берекетке жетесиз. Кээ бир адамдар аракет кылып да жетпейт. Неге дегенде аракети ката да. Неге? Кээ бирөөлөр Куран жаттаган отурат. Мисалга алганда Ясинди жаттайын дейт да отурат түзү керечи. Ясин, Ясин. Тили окуп жатат да, ою башка жактачы. Ою бүгүн Инстаграмда не тренд болуп жатат. Кимден канча карыз этем? Кимден канча карыз алсам? Азыр жарым саат отурам деп айтып койдум эле Ясинди ушул күнүгө план түзүп койдум эле күнүгө жарым саат отурам деп план түздүм эле. Азыр жарым саат отургандан кийин эмне кылам? Сен азыр отурганың жок да жарым саатчы. Оюң башка жакта турат да тууганым. Ясин жатташ үчүн сен беришиң керек өзүңдүчү. Өзүңдү беришиң керек. Ясин деп мындай кыргызчасын окуп алганың, баягы жаттоонун түрлөрүнү караган, интернетте азыр YouTube деген нерсе бар. Азыр биз 21-кылымда жашайбыз тууганым. Кантип зээнди күчөтүү, кантип жалкоолуктан кутулуу, кантип бир нерсеге ышыктандырууну кыла турган видео сабактар толтура. Ошолорду карап ук пайда. Эртең кечечине бекерчи эле бир күлдүрө турган же башка бир ыйлата турган же башка бир нерселер карай бербестен, жашооңо өзүңө пайда алып келе турган нерселерди көрүп, ошолордон сабак ал. Туурабы? Ошол себептен айттык биз эмне? Ошол аракетти дагы туура кылыш керек да тууганым. Аракетиң туура эмес болсо, ал болбойт. Баардык себептерди колдонуш керек, баардык аракеттерди кылыш керек. Бизде зээн күчөтүү боюнча сөзсүз түрдө шарияттан бир нерсе болуш шарт эмес тууганым. Зээн күчөтүүнүн бир канча жолу бар. Туура шариятта да жолдор бар. Мисалга алганда мисвак колдош керек, оозуңду таза алып жүрүшүң керек, Куран окушуң керек, ой жүгүрүшүң керек, жана башка деген. Медицина жактан дагы бар да тууганым, туурабы? Медицинаны кафир айтса деле ошол медицина, мусулман айтса деле ошол медицина. Бизде мисалга шарият илиминде, фыкый терминде же болбосо фыкый илимде биз кээ бир маалыматтар медицинага таянабыз. Мисалга орозодо кулактан суу кирсе тамакка жетеби, жетпейби деген маселеде медицинага таянабыз. Мисалга алгандачы, адамдын кээ бир жарадан кирген нерселер адамдын эмесиге ичегилерине жетеби, жоон ичегилерге же 12 ичегилерине жетеби, ашказанга жетеби, жетпейби, бул медицинага кайта турган маселе. Ошондой эле Куран жаттоодон сен жалкоолуктан чыгууң шариятка кайта турган жагы да бар. Мисалы дуа кылыш керек, аракет кылыш керек, Аллахтан туура ниет кылыш керек, зикир кылыш керек, Аллах менен байланыш керек деген. Экинчи тарабы бар да, дары-дармек колдонуш керек болот кээдечи. Кээде сен бирөөлөр менен сүйлөшүшүң керек болот, кээде өзүңө жаккан бир амалды кылышың керек болот, же кээде укташың керек болот. Бул дагы эми шариаттанбы? Шариаттан болбой калышы да мүмкүн да. Ошого кайда алганды билиш керек. Кафырлардан болсун. Мисалга телефонду кафырлар чыгарып жатат, колдонуп жатабыз го. Туурабы? Сабак окуп жатам. Телеграм мусулмандар аркылуу. Жок, орустардыкы. Туурабы? Орус баягы ким эде Телеграм ээси? Дмитрий ким эде? Ошол. Мисалга Instagram колдонуп, мисалга Zoom эме колдонуп жатабыз азыр. Google Meet колдонуп жатабыз, Instagram колдонуп жатабыз. Мусулмандардыкы. Мусулмандардыкы. Туура ошондой эле тууганым, кээ бир эмелер
ортомчу нерселер бар. Куран жаттаганда мисалга зээнди күчөтүү, жалкоолуктан кутулуу, эмени бир күндүк типтештирүү, шариаттын койгон талаптары бар. Анан шарият уруксат берген нерселер бар. Уруксат деген кандай? Мисалга баягы саат колдонсоң болот шарият боюнча. Шарият боюнча сага айтпайт, эртең менен саат 6-да тургун, 7-де тургун. Жок, шарият багымдыкта тургун. Багымда кээде 6-да болуп калат, кышта 8-де болуп калат мисалга алганда, жайда 4-5-те болуп калат мисалга алганда. Туурабы? Ошого караша биз мисалы будильник колдончу саат колдонуп эмеге турабыз. Ошондой эле тууганым Куран жаттаганда да ушундай нерселер бар. Мисалга алганда план түзүү, жаңыда айткандай зээнди күчөтүүнүн жолдору бар. Бул албетте шарият тараптан жана дагы эме тараптан дагы медицина тараптан же башка анан бул жакта дагы бир нерсе көңүл медицина десе үкөл алып дары алып өзүбүзгө зыян ала турган нерселерди кылбайлы. Ошол жагда көңүл бурайлы. Суроолор боюнча иншалла эмеден кийин сабактын аяк жагына уруксат берем. Ошол жактан суроо берсеңиздер болот. Ушул нерселерге көңүл бурайлы. Анан жаш балдарга жаңы айтып кеттик. Өзүбүз дагы ошолорго аракет кылайлы. Анан бизде Куран жаттоо үчүн устаздарыбыз 3 нерсеге насихат берет. 3 нерсе. Көздү Куранга толтуруу, кулакты Куранга толтуруу, анан жүрөктү же болбосо тилди, жүрөктү Куранга толтуруу. Булар үчөөү бир канча нерселер менен болот. Көздү Куранга толтуруу деген эмне? Жаттоонун бир канча жолу бар да, жаттаганда баягындай память адам эмеге сактаганда, бул медициналык маалымат. Адам эсиге бир нерсени сактаганда ошонун жолдору бар. Ошонун бирөөсү баягы фотографический память деп коет. Сүрөт түрүнө жаттайт. Жаттаганда мисалга мен Бишкектеги баягы площадьтагы саатты элестете алам. Ал саат кандай? Баягы телекомдо барбы? Кыргыз почта деген алдында бар, сумдун алдында. Сумду элестете алам, мисалы сум эле баарыбыз билебиз. Сумда андай экран бар эки жагында, анан бул жагына кире бериши бар, бул жагы 4 этаж же 5 этаж. Ушундай кылып элестете алам. Неге мен сумду көргөм? Ал көзүмдө элеси бар менинчи. Ошол сыяктуу эле Куран. Мисалга Фатиха оң жакта турат. Канча катар? 5 катар. Андан кийин экинчи тарапта эме турат. Алим Бакара сүрөсүнүн башкы 5 аяты турат. Муфлихунга чейинкиси. Алиф лам мим. Алиф лам мим деген көзгө көрүнүп турат. Мындай. Бардыгыбыз Куран окуганды билебиз туугандар. Мен ошол Куран окуп, уже Куранга кисе маалыматы бар адамдарга айтып жатамчы. Ошондой. Анан экинчи бети инналлазина кафару болурса, үчүнчү бетичи. Масалухум камасалиллази савкана ушул кыскасы. Кийинки 4-чү бети вабашириллазина. Кийинки бетичи ва идқала роббука лил малаикат. Кийинки бетичи кулда духул. Кыскасы ушинтип баягы беттери фотографический память кылып жаттаган ушул. Ошондуктан Куранды көп караш керек. Куранды көп караңга аракет кылыш керек. Ушул дегени жарым саат эртең менен эгер колдон келет. Эми бул ар бир адамга ар кандай. Кээ бирөөлөр жарым саат, кээ бир адамдар 1 саат, кээ бир адамдар 15 мүнөт, 15 мүнөт бөлөт. Мисалы эртең менен 15 мүнөт, обедте 15 мүнөт, кечинде 15 мүнөт, ар кандай. Мен мисал катары жарым саат деп айтып жатам, Неге дегенде жөнөкөй адамдар үчүн айтам. Ал каракелер болсо күнүгө 4 саат, 5 сааттан убакыт бөлүшү зарыл балагычы. Андан кийинкиси бул көздү толтуруу деп айттык, Андан кийинкиси кулакты толтуруу. Кулакты Куранга толтуруп кандай? Куранды угуу менен туган. Мисалы сиз Ясин сүрөсүн жаттайм деп ниет кылдыңыз. Куранды жаттай турган адам сиз толук жатташ шарт кылынбайт. Толук жаттаган, альхамдулилlah, бизде Кыргызстанда 10 миңге жакын карыбыз бар, жетиштүү. Фарз кифаяда кутулганбыз бардыгыбыз. Бизге эмне өзүбүзгө тиешелүү болгон гана Куран жаттасак зарыл. Эми ким баарын жаттайм десе өзү билет, жаттаганын жакшы деп айтабыз, аны эч бир коспойбуз. Бирок баарын жаттай албасаңыз, план коюңуз. Мисалы Ясин сүрөсүнү 1 жуманын ичинде жаттаймын, 3 күндүн ичинде жаттаймын, 1 күндүн ичинде жаттаймын. Мисалы Табарак сүрөсүн жаттаңыз, күнүгө кечинде окуп жүрүңүз. Неге дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтпады, кимде-ким күнүгө кечинде Табаракты окуса, кабырда ага шафаатчы болот, ага жардамчы болот деп башка дагы хадистер келет. Мисалы кимде-ким күнүгө эртең менен Ясин окуса, ага мындай пайда, бир күнүгө 70 жакшылык берет. Ясин окуган бул Курандын жүрөгү жана башка деген жакшылыктар бар. Кыскасы, ошол жакшылыктар баарын билгенибизден кийин эми ошого план кылайлы, аракет кылайлы да өзүбүзчү. Ясин жатташ керек экен деп 1000 жолу жатташ керек экен деп айтсаңыз, ал кайда алып келет сизге? Ага эме кылыш керек, отуруш керек, конкретный. Мынакей, мен ушул убакыттан баштап ушул сааттарда Ясин үчүн окуп отурам. Телефонду жыйнап коюш керек. Баягы самолетке коюп коюш керек, интернетти өчүрүш керек, WhatsApp'ты жабыш керек, Instagram, TikTok баарын жаап туруп, күнүгө Ясинди кайталаңыз, 1 жумага жетпей жаттайсыз туган. Карылардан неңиз кем сиздин? Карыларда деле 2 көзү бар, 2 колу бар, 2 буту бар жана башка. Ошого план түзүп аракет кылыш керек. Анан ошол жаттоодо жана кулакты отуруш керек деп угуш керек туган.
Мисалга, карыларыбыз бар. Кимдин үнү сизге жакшы жагат? Мисалга Абдуллахтын үнү жакшы жагат. Имам Хусаринин үнү жакшы жагат сизге. Же Миншави, же Миншар Рашид бар, же болбосо Шейх Муатти бар. Кыскасы, же Абдулбасит бар. Кимдин үнү сизге жагат? Ошонун үнүн коюңуз. Азыр YouTube'да толтура нерсе бар тууганым. Эгер кааласаңыз бизде мукамдуу үн деген атайы эмебиз бар. Ошол жактан кирип көчүрүп алсаңыз да болот. MP3 бар. Ханафи ордосунун Куран боюнча атайы кээ бир MP3'лер чогултканбыз, дагы чогултабыз иншалла келечекте. Ошол жактан көчүрүп алып, ошол Ясин сүрөсүн күнүгө угуңуз. Ошондой эле балда Куранды угууда мындай тоскоочулук жок да тууганым. Бир эле ажатканада болбосоңуз, башка учурда тоскоочулук жок. Үйдө тамак аш бышырып жатасызбы? Уга бериңиз Ясинди. Сизди ким тосуптур? Этек киргиңиз келди, уга бериңиз. Этек кирип келгенде окуганга болбойт, укканга эмес. Уксаңыз болот тууганым. Окуганга, кармаганга болбойт. Уга бериңиз. Машинеде кетип жатканда уга бериңиз. Кээ бирөөлөр айтат, Ясинди коюп мен тамак кылсам адепсиздик. Жок, адепсиздик эмес тууганым, угуңуз. Үйдө Куран болуш керек. Күнүгө Куран коюлуш керек. Эртең менен жок эле дегенде бир 5 мүнөт, 10 мүнөттөн Куран коюлуп туруш керек. Телевизордо азыр YouTube кирет. YouTube'га кирип туруп эле Куран деп эле жазсаңыз толтура пачка чыгат. Ошолордон коюп угуш керек. Анан үйдөгү эмелерди, берекенин жоктугу, баягы тынчсыз эмелердин, уруш талаштын көпчүлүк болуусу, ушул нерселер Куран окулбаган себептен болот. Бир себеби, бардык деп бир себеби ушундан. Ошолордун болбоосу үчүн да эртең менен Куран окуп коюңуз. Бул жаш балдарга өзүнчө бул эме өзгөчө роль ойнойт да жаш балдаргачы. Жаш балдарга мен балдарым только мультфильм коётмун. Мультфильмге Коран дила детей деп жазсаңыз, Куран менен мультфильм чыгар. Ал макул мультфильм көрсүн. Бирок дайыма көрсүн деп айтпайбыз. Неге дегенде мультфильмдин зыян жактары дагы көбүрөөк. Бирок айла жок, бул кээде ошол мультфильм көргүңүз келсе, мисалга алганда трактор көргүңүз келсе, ошону Куран менен коюп бериңиз. Баягы синий трактордун үнү менен, музыкасы менен эмес, Куран менен коюп бериңиз. Ошол угуп жаттап калат жаш балачы. Жаш балдар бизде эмес, алар окушка, карашка андамда ал кулак менен эле жаттап калат аларчы. Бир окуя айтып берейин. 6 жашар бала бизде Кыргызстандагы окуялардан 18 пара Куран жаттаган. Эми кечиресиздер, Кыргызстан эмес, кыскасы бул Египетте жаттап Кыргызстанга барган балдар экен, Кара Балтада ушундай биз окуп жүргөн учурдарда ушундай бир бала келген болчу. 18 пара жаттап берген. Куранды ачып туруп, кел мына аяттан баштап, атамуруллахи фала тастажил, ушундан ар жак окуп бер десең окуп кетет. Куранды көргөзүп бер десең көрө албайт. Ал тамат албайт ал балачы. Как жаттасың десем, угуп жаттаган. Угуп 18 пара, точно угуп жаттам, ошол 10 парадан көбүрөөк Куран жаттаган, 20 парага жакынчы. Жаш балдарга ушундай, өзүбүзгө да ушундай. Өзүбүз Куранды көп эшитсек, муну угуп деле жаттап коебуз биз делечи. Неге дегенде жаш балдарда бар нерсе bizde дагы бар, ошол кабилият. Ошол нерсе bizde дагы бар, Ошого көбүрөөк Куран эшитейли. Көбүрөөк Куран эшитейли. Машинеде ишке барсаңыз дагы, мисалы, наушник алып коюңуз, наушник ал дегенде кулакты оорута турган кичинекей наушник эмес, зыяны жок болгон, мындай кичине чоңураактарды алып, ошону коюңуз. Мына мусулман наушник колдонсо болбойт экен. Ким айтты болбойт деп? Болот. Наушникти музыкага колдонсоңуз, арамга колдонсоңуз болбойт. Жакшылык нерсе колдонсоңуз болот, неге болбосун? Мисалга алганда, телефон жакшы, моундай мисалга сабак өтөм, сабакка кирем, пайда алам десеңиз болот. Ошол эле учурда жаман нерсе колдонсоңуз болбойт. Ошол эле сөз тууган. Наушникти жакшы нерсеге эшитсеңиз болот, жаман нерсе болбойт. Бирок анда көргөн адамдар, мына сакалчандар наушник кулакка Куранды салып алып туруп, монтип кыш кылып жүрсөңүз, ал да болот тууганым. Ал жагы да караңыз макулбу? Бирөөлөрдүн көзүгө жаман учурап калбаңыз. Андан кийинки маселе кулакты толтуруу дедик, бул Куран угуу менен болот дедик. Кайсыл жерде жүрсөк да уксак боло берет. Анан ушул жерде бир эскертүү айтып кетейин. Кээ бир орустардын каналы бар. Куран шифа деген сыяктуу бир ушундай каналдар бар да. Атын точно уnuттум. Ага баягы сыйкыр аралашкан Куранчы. Сыйкыр аралашкан деген кандай? Тияктан сизди сыйкырлоо үчүн сөз айтат, Куран менен аралашып угулат сизгечи. Ошондой жерлерден этият болуңуздар, Мен бирде Facebook'ка бөлүшкөн эдем, эгерде ким издесе ошол Facebook'тан карабасаңыздар болот. Ошол жакта бир 5-6 пара окуганда бир адам ошол сыйкыр кылып атайып YouTube'ка чыгарып койгон. Аты дагы бир кооз эле, субханалла. Ошого этият болуңуздар. Эгер менин Facebook'умда кимде ким болсо, ошол жактан мен бөлүшкөн нерсе кылсаңыздар, ошол жактан чыгат. Ошол нерселерге этият болуңуздар. Бирок көпчүлүгү жок, андай эмес. Эгер жок кааласаңыздар, бизде азыр эме деген бар, Телеграмда толтура каналдар бар. Ошол Телеграм каналдан катык ишеничтүү биздин өзүбүз Кыргызстандык карылар жыйнаган үндөрдү эшитип уксаңыздардан өтө жакшы.
Биздин Кыргызстаныбыздан ата алыска кеткен Кудайга шүгүр каарыларыбыз бар. Үнү сонун жакшы, чырайлуу угула турганчы. Мисалы мен эмеге бөлүшүп жаткан ошол биздин өзүбүздүн карылардан. Кээде статусума коюп калам, ким көрсө ошол статустан өзүбүздүн Кыргызстан карылардан бөлүп турам. Андан кийин үчүнчүсү Куранды жүрөктө болуш керек дедик. Же болбосо тилде болуш керек дедик. Бул нерсе эмне көп кайталоо менен тууган. Куранды иншалла сиздер менен биздер көбүрөөк кайталай турган болсок, көбүрөөк уга турган болсок, сиздер менен биздердин өзүбүзгө эле пайда тууган. Анан Куран жаттоо үчүн дагы бир эң чоң сыпаттардан эмне күнөөлөрдөн алыстоо. Күнөөлөрдөн алыс боло турган болсок тууганым, сиздер менен биздерге эмне Куран жатташ жеңил болот. Кимде такыбачылык көп боло турган болсо, ал адамдан Куран жатташ жеңил болот. Жана дагы Куранды кайталап жүрүш дагы жеңил болот ал адамгачы. Ал эми Куран жатташ оор болуп кала турган жагдайлардын бирөөсү бул сиздин көп күнөө кылууңуз же болбосо көздү сактооңуз. Ушул көздү сактабагандык жана дагы көп күнөө кылгандык адамга зыяндарды алып келет тууган. Ошого көңүл бурайлы иншалла. Имам Шафи радыйаллаху анхудан айтылат, Куранды бир караганда эле жаттап койгон адамдардан болгон да алчы. Куранды бир караганда жаттап койгон. Куранды жаттаганда иштеп мындай болсо, бул экинчи бетини башка бир барак менен жаап коюп жаттаганда, эгерде бул бетин жаттаса, бул бетин жаап, неге дегенде бул бетин карап койсо эле жат болуп калат дейт да, ошол Куран аралашып кететчи. Ошондой болбоштугу үчүн ушундай кылып жаттаган. Ошол Имам Шафи ошондой зээндүү, памяты өтө күчтүү адамдардан болгон. Анан азыр кечиресиздерби, могул жакта бир Айгерим Асанова деген эже. Канеки ошол эже? Айгерим Асанова деген. Неге экранды бөлүшүп коюп, тиякта Инстаграм чукуп отурасыз? Канеки ошол эженики? Удалить этип салайынчы. Айгерим Асанова деген бизди эшитип жатасызбы? Бул жакта неге адамдарга эме жаратып жатасыз? Ыңгайсыздык жаратып жатасыз. Айгерим эже. Айгерим Асанова. Канеки ошол эженин эмеси? Өчүрүп салайынчы. Алла. Чыкпайт экен да бул. Чыкпайт экен, өчүрөйүн десемчи. Сабакта отурат, Инстаграм, ар жакта Инстаграм чукуп жатат. Бул мындай сабак өзүгө да пайда эмес. Өзүгө пайда эмес да, бул жөн эле сабакты ушинтип көрүп отурат, мисалгачы. Эмне кылайын эми? Өчпөй жатат бул жактан. Башкаларга да ташвиш жаратып жататчы. Бул азыр мисалга мына бул жактан акыр 42 деген сообщение, акыр 65 деген сообщениедан эмне келгендерин баарын көрүп жатабыз бизчи. Алла. Макул эми, кечиресиздер эми. Айла жок. Мынакей. Мынакей болду, өчтү, алхамдулилла. Ошо күнөөлөрдөн сактанууну айттык. Анан көздү сактоо. Көздү сактоо өтө зарыл кааракелер Куран жаттаган адамдарга же болбосо Куран жаттоону каалаган адамдар үчүн. Эгерде сиз көзүңүздү сактай албасаңыз, Куран жаттоо сиз үчүн кыйын. Эми себептерге келели туугандар. Эң биринчи, көпчүлүк адамдар Куран жатташ керек экендигин билет. Куран жаттоонун Ясиндин пайдаларыны, Табарактын пайдаларыны, башка нерсенин пайдаларынын баардыгын билет. Бирок эмне үчүн Куран жаттабайт? Себеби жалкоолук бар. Себеби ал адам толук баштаган жок. Тууганым, биз Куран жаттаганды кааласак, баштайлы. Аракет кылайлы. Аракет кылмайынча бизге болбойт. Жогору жакта айткандай. Күнүгө убакыт бөлүңүз Курангачы. Жарым саат, 1 саат, ар ким өзүнүн убактысына жараша. Эртең менен
Багымдандан кийин тарс жатып албастан Куранга убакыт бөлөйлү. Куранды окуйлу. Бул ошол окуу менен күнүгө бир планны коюп, ошону аткаруу менен пайда болуучу нерселерден. Эгерде аткарбасаңыз, анда пайда болбойт. Эмнеге медреседеги адамдар кары болот даган үйдөгү адамдар кары болбойт? Неге дегенде медреседе окуйт да адамдарчы, окуйт. Ошол себептен. Эгерде сиз ошону үйдө окуй алсаңыз, сиз деле үйдө кары боло аласыз тууганым. Үйдө кары боло аласыз. Ал айырмасы жок. Россияда болосузбу, Америкада болосузбу, айырмасы жок. Окусаңыз эле болду. Мисалга Ясин жаттай албай жүргөн адамдар. Неге Ясин жаттай албай жатасыз? Себеби сиз окубайсыз да, ошол себептен Ясин жаттай албайсыз. Ясин окусаңыз, аракет кылсаңыз ошондо башталат. Мисалы, сиз курсаңыз ачты, тамак жегилип жатат. Эми тамак жейин деп тамак алдыңызга келди, тамагыңыз бар, же болбосо акчаңыз бар тамакты сатып алгангачы. А бирок жебесеңиз курсагыңыз тоёбу? Жок, тойбойт да албетте, туурабы? Ошол сыяктуу эле Куран дагы. Ясинди жаттаганды каалайсыз. Ясинди окуп, аракет кылып жаттабасаңыз кантип жаттайсыз анычы? Жаттай албайсыз, тууганым. Жаттай албайсыз. Ошого аракет кылайлы. Анан бизди көпчүлүк алдай турган нерселер комфорт деген түшүнүк бар. Мен качан убактым болсо, качан мен ушул үйүмдү куруп бүтсөм, азыр иштеп жатам, азыр тияка басып жатам, азыр бияка басып жатам. Качан мен үйлөнсөм, аялым экөөбүз анан жаттайбыз. Качан мен эрге тийсем, карыкеге тийсем, ошол кары менен кошо окуп жаттайм. Качан мен балалуу болсом, ушул балам 2 жашар, 3 жашар болгондон кийин, качан мен акчалуу болсом, мен азыр экзамендер бар да, экзамендер бүтсө, тууганым, жашоодун талабы, жашоодогу проблемалар эч качан түгөнбөйт. Эч качан сен комфорт зонага бара албайсың. Сен эгер ушинтип жүрсөң, комфорт жерге барсаң дагы жаттай албайсың, тууган. Жаттайм деген адамга убакыт же болбосо бир тоскоолчулук жаратпаш керек. Эгер тоскоолчулук жаратса, значит сен жаттайм деген оюң жок сенин. Орустарда бир сөз бар да, эгерде кимде ким кааласа, ошонун жолун табат. То есть ошого жетет, аракет кылып жетет. Кимде ким каалабаса, ага шылтоолор табылат. Бизде деле кыргыздар айтат, орокчу орок тандабайт дейт. Жаттайм деген адам, Ясинди чындап жүрөк алам, чындап жаттаймын деген адам алга экзамен, үй бүлө куруу же болбосо башка бир нерселер тоскоолчулук жаратпайт тууган. Ошол баар нерсени жеңсеңиз, ошондо кары болосуз да, ошондо сиз Куран жаттайсыз да, туурабы? Сиз буга чейин неге Ясин жаттай албадыңыз? Сиз ушундай тоскоолчулуктарды артка койдуңуз. Ушул тоскоолчулук муну бүтүрөйүн, анан муну бүтүрөйүн, анан муну бүтүрөйүн, анан ушундай болсун, анан деп ушул убакытка жеттиңиз. Жашы кээ бирөөлөр 15 жашка жетти, кээ бирөөлөр 20 жетти, кээ бирөөлөр 40 жетти. Неге Ясин жаттай элексиз? Неге 10 пара жаттай элексиз? Неге Куран толук жаттай элексиз? Неге жаттаган болсоңуз дагы артыңыз кайталап бир отурганда 30 параны бир окуп бере албайсыз? Неге? Анткени сиз эртең кылам, кийин кылам, могу нерсени бүтүрүп кылам, медресени бүткөндөн кийин кеңири кайталайм, илимди бүткөндөн кийин кайталайм, университетти бүткөндөн кийин кайталайм, эртең кылам. Бул нерсени бүткөндөн кийин даватка чыгып кеткенден кийин жок. Ал нерселер менен ушинтип биз ушул убакытка жеттик, эми токтотойлу. Азыртан, бүгүнтөн, азыртан баштайлы. Ачтан нерселерди ташташ керек. Мусулмандын сулуулугу эмнеде? Мусулман качан башка бирөөлөргө жагымдуу көрүнөт, же болбосо бул дүйнөдө жагымдуу болот? Аччан нерселерди таштаганда. Ачча деген эмне? Бул дүйнө акыретиңизде пайда бербеген нерселерди таштоо менен болот. Бир күн эртеңден кечке чейин 4 саат, 5 саат телефон чукуш мусулманга зарыл иш эмес алчы. Таштап берсең. Телефонду таштап көнүп үйрөнүш керек. Таштап көнүп үйрөнө албасаңыз, просушкага өтүңүз анда. Просушка сизди алдабайт. Мисалычы, колдон келсе эгер, неге дегенде WhatsAppка жазган адам телефондон чала алат. Зарыл болсочу, же сиз зарыл болсоңуз өзүңүзгө чала аласыз. WhatsAppка жазган адам телефондон деле чалып сүйлөшө алат. Жана башка ушундай нерселерди таштап, комфорт издей бербестен, азыртан кандай абалда болсок, ошол абалдан баштаганды үйрөнөйлү. Неге дегенде, азыр баштай албадыкпы, комфорт болгондо дагы комфорттун өзүнүн талабы келет ал жактачы. Медреседе, мисалга, медресеге барсаң, медреседе сага талап коет ал жакта. Диш жуушуң керек, эртең бул убакта турушуң керек, аякта уйкуң канбай калат. Же болбосо тамак курсаң тойбой калат, мисалы кылганда. Иштей албай каласың. Туугандар менен сүйлөшө албай каласың. Ата энеңе сагынган кусалык пайда болот. Жана башка. Ал нерселер менен жаттай албай каласың дагычы. Ошондуктан азыртан баштаңыз. Азыртан күнүгө туруп, Ясинди жаттайм, өкүм чыгардыңызбы? Ясин жаттаңыз. Куран окуй албай жүрөсүз. Неге Куран окуй албай жүрөсүз? Мусулман болуп уят эмеспи?
Уялбайсызбы кичине Кур'ан окуй албаштан? Аллах Тааланы жакшы көрөм дейсиз, Аллах Тааланы жакшы көрсөңүз эмне Кур'ан окуй албайсыз анда тууганым? Кур'анды азыртан окуганды үйрөнөйлү. Азыртан чытыратып, тажвид менен жакшы окуганды үйрөнүшкө аракет кылыш керек тууганым. Бул бир, таңкурттан чыгыш керек деди. Экинчи, жалкоолук. Жалкоолук чоң бизге зыян берүүчү нерселерден тууганым. Жалкоолуктан кутулуу үчүн аракет кылыш керек. Жалкоолуктан кутула албасаңыз эч нерсе кыла албайсыз жашоодочу. Ушул мусулмандарды артка тарткан нерсе ушул жалкоолук. Сиз менен биз азыр кедей болуп жүргөнүбүз, бирөөнүн колун карап жүргөнүбүз, бирөөгө зар болуп жүргөнүбүз, мусулман болуп, кор болуп жүргөнүбүз ушул жалкоолуктан тууган. Неге? Жалкообуз ошол себептен. Жашообузда бир күндө 24 саат берсе, ошонун 10 саатынан көбүнүн биз бекер убакыт менен өткөзөбүз. 8 сааттан уктайбыз мисалга, кээ бирөөлөр 10 сааттан көп уктайт, кээ бирөөлөр 12 сааттан көп уктайт. Аллах өзү кечирсин. Уйкуну азайтыш керек, жалкоолукту эмне кылыш керек? Жок кылыш керек. Эми ушул жалкоолук боюнча, жалкоолуктан кутулуу боюнча бир канча нерселерди айтып кетейин. Эң биринчи бул нерсени Аллахтан сурашыбыз керек тууган. Аллахтан Аллах мени жалкоолуктан кечир деп, сактагын деп. Бул боюнча пайгамбардын дуасы дагы бар. Аллахумма инни а'удука минал хамми вал хазани ва а'удука минал аджзи вал касали ва а'удука минал жубни вал бухли. Ушул аягга чейин ушул дуа, Андан кийин жалкоолуктан кутулуш үчүн бизде бир максат, конкреттүү максаттарыбыз болуш керек. Мен Кур'ан жаттайм деген максат бул башка нерсе. Мен Кур'анды толук жаттап, азыртан баштап аракет кылам деген нерсе ушул чыныгы максат. Анан максатты мындай эле Кур'ан жатташ керек экен деп эле таштап койбостон, аны майда-майда бөлүктөргө бөлүш керек. Кур'ан толук жатташ үчүн эмне кылыш керек? 30 параны жатташ керек. Значит мен bunun үчүн Кур'ан окуганды билишим керек. Bunun үчүн тажвидти билишим керек. Мен азыр мына жумада Кур'ан окуганды үйрөнөйүн. Кур'ан окуу оңой эле. Адамдар Кытай тилин үйрөнүп жатат. Сүйлөсөң тилиң сынат. Япон тилини, Корей тилини, американский, англисчени, эмени, Германия тилин үйрөнүп жатат. Сиз неге мусулман болуп Кур'ан окуганды билбейсиз? Үйрөнүңүз. Ошону 15 күндө үйрөнүңүз. Мечитке барып устаз табыңыз. Же аял киши болсоңуз азыр онлайн сабактар толтура. Интернетке жазсаңыз чыгат. Мисалы мен бир-эки эме айтып кетейин. Биздин өзүбүздүн деле Ханафи ордосунда бир канча сабак берген устаздарыбыз бар. Алар сабак баштайт. Же болбосо Instagramга кирсеңиз, Ясин окуу группасы деген арзан эле 100 сом, 200 сом ушунчадан эле окутулат. Кур'ан окуу үчүн 100 сом, 200 сом жалко эмес тууган. Акырет аны соолун аласыз. Ошондой майда-майда бөлүктөргө бөлөйлү. Мисалга, могул жумада мен Кур'ан окуганды үйрөнөмүн. Же ушул 10 күндүн ичинде Кур'ан окуганды үйрөнөмүн. 10 күндөн кийин 1 айдын ичинде тажвидти үйрөнөмүн. Тажвидти үйрөнгөндөн кийин могул жумада мен Ясинди жаттап бүтөмүн. Эгер Ясинди жаттап бүтө албасам, анда жаза. Шарт жаза коюңуз. Мен 10 күндүн ичинде Ясинди бүтөм. Эгер Ясинди бүтө албасам, эмне кылам? 100 сом садака чыгарам. Өзүмдү 10 жолу камчылайм. Камчылайм дегени өзүңүздү өлтүрүп коюп же майып болуп калбаңыз. Болгону мен кээ бир нерселерди айтып жатам, Же болбосо 10 километр чуркайм. Ушуга окшогон бир жазаларды коюңуз. Неге дегенде адам жоопкерчиликти сезбесе, ал нерсе ишке ашпайт, ал нерсечи. Ошондой пландар түзөлү. Бүгүнкү жума Ясин жаттайм. Бүгүн Табаракты, 2 күн ичинде Табаракты жаттаймын. 1 айдын ичинде Бакара сүрөсүн жаттаймын. 10 күндүн ичинде 20 сүрө жаттаймын, жана башка дегендечи. Ошондой тартиптерди коюп үйрөнөйлү. Андан кийин тартиптүү график түзүш керек. Мисалга алганда, эртең менен не болсун? Үйүм күйүп жатса да, эшикте жаамар жатса да, так жатса да, багымдыктан кийин жарым саат Кур'ан окуймун. Жарым саат Ясин Кур'ан жаттаганга аракет кылам. Жарым саат Кур'ан кайталаганга аракет кылам. Жумуш менен обедте намазга, башка нерсеге жарым саат кетет. Бизге 1 саат берет. Ошонун 15 мүнөтүнү Кур'ан кайталаганга убакыт берөйүн. Кур'анды жаныма алып алайын, жана башка деген ушундай тартиптер коюу менен, жаңа айтып кеткендей. 2 күндүн ичинде Табаракты жаттап бүтөйүн. 1 жуманын ичинде Ясинди жаттап бүтөйүн. 10 күндүн ичинде 10 сүрөнү, 20 сүрөнү жаттап бүтөйүн дегендей. Андан кийин адам жалкоо болуп калбаш үчүн эмне? 5 мүнөттүк эрежени колдоно билиш керек. Мисалга алганда, азыр мен жаман чынчырадым да, жатайын эле, же телефон чукуйун, Instagram чукуйун, TikTok карайын, анан кийин окуй берем да дегендин ордуга ушу 5 мүнөт Кур'ан окуп коеюн, 5 мүнөт Кур'ан окуп коеюн деп башташ керек Кур'анычы. 5 мүнөт болду. Анан ошо зерийип калсаңыз, анда өзүнөн кийин уланып кетет ал нерсечи. Эгерде ниетиңиз туура болуп, жакшы эле максаттар боло турган болсо. Ушуга тартипте, графикке, жанадан күнүгө убакыт бөлүүгө бир мисал айтып берейин. Арабтарда 60тан ашкан бир кары байке, аксакал. Ошол
Адам 4 жыл ичинде Куранды жаттап бүтөт. Жаттап бүтөт дегенде баштан аяк 30 параны бир окуганда окуп бере турган жашка эмеге абалга жетет 4 жылдын ичинде. Буга айтат, кантип жетиштиң десе, ал айтат, мен күнүгө жумуштан келгенден кийин 2 саат Куран окумайынча жатпайт эдим. 2 саат түркө Куранга берет эдим. Ушинтип 4 жылдын ичинде каары болдум деп айтат. Кээде билем өтө катуу чарчап келем, өтө катуу жамгырдан келем, бирок башыма эч нерсе кирбейт, окусам да кирбейт. Бирок мен ошондо болсо 2 саат Куран окумайынча жатпайт элем, башка иш кылбайт элем. 2 саат Куран окуп ошондо кылайм. Мисалы, кечинде сиздер адат болгон кээ бир адамдарга эртең менен саадык саат 7-де. Сиз өзүңүзгө убада кылыңыз. Эмне? Жарым саат Куран окумасам саардык жебейм депчи. Ушул сыяктуу иншалла эгерде ушул тартиптерди сактай турган болсок, сөзсүз түрдө бизде эмне Куранга болгон жеңилчиликтер ачылат. Андан кийин айлана чөйрөнү тартипке келтирүү. Айлана чөйрөнү тартипке келтирүү бир канча тараптан. Жаңагыдай керексиз нерселерди таштоо. Үйгө келдиңби, телефонду алыска коюп кой. Интернетин өчүрүп кой. Куранга кирдиңби, ошондой кыл. Куран окуй турган бөлмөгө кир. Өзүнчө бир тартиптүү кыл. Жаткан жериңде эле көрпөнүн арасында эле окуп, же болбосо жата калып окуп, андай эмес. Жок, Куранга адептери бар, Куран адептерин билебиз албетте. Ошол адептерди сактап окуганга аракет кылайын. Жана дагы эгерде колдон келсе тынч, жакшы сонун жерде окуп отурган жакшы. Неге дегенде Куран окуган жерге сакина жагайт. Мындай чыткына периштелер келет, ал периштелер таза жана сонун жерге гана келет. Андан кийин адам өзү менен өзү сүйлөш керек. Неге мен жалкоо болуп жатам? Эмне Куран жатай албай жатам? Мына жашым 60га келип калыптыр. Фатиханы арабча окуй албайм, Фатиханы жүзүгө окуй албайм деген сыяктуу. Мен колумдан келет, башка адамдардын деле колунан келип жатат, башка адамдар деле Ясинди жаттап жатат, мен деле жаттайын депчи. Ошол сыяктуу адам өзү менен өзү сүйлөп же өзүгө өзү мотивация берүүнү билиш керек. Андан кийинкиси денени жана акылды эс алдыра билиш керек. Кээ бир Куранды окуйт десе эле 20 саат, 24 саат окуп жинди болуп калыштын кереги жок. Мисалга бир мисал айтып берейин. Бизде Кыргызстанда бир окуя болгон, балдарды эмеге жөнөткөндө, каникулга жөнөткөндө бир устаз сыйлык берем деген. Кимде ким эң көп Куран окуп келсе сыйлык берем деген. Анан бир бала, эми жаш бала да, бир күндө 18 саат, 20 саат Куран окуп, бир айдын ичинде жинди болуп калат ошол балачы, акылын жоготот. Кичинекей бир сыйлыкка жетиш үчүн. Эми бул жакта устаздын айтканы туура да. Мындай силер каникула жөнүндө медреседе үйрөнгөн нерсе, миңөргө барып башка нерсе алек болуп унутуп калбагыла дегенде максатта айткан да. Ал эми ал бала ошол сыйлыкка жетем деп, ошол 18 саат, 20 саат денени эс алдырбастан, акылды эс алдырбастан окуп, эмне кылат? Өзүгө, ден соолугуна, акылга зыян алып келип алган. Ошондой болбойлу, туура 3 саат, 4 саат тынбай окусаң зыян тийбейт ал нерсе, Мисалга биз эмеде Арашанда окуп жүргөнүбүздө кышында 16 саатка чейин Куран окуйт эдик. 16 саат дегенде эртең менен мисалы 5те баштайт элек, анан саат 8де сааргы тамак болот эле. Тамакка 1 саат же жарым саат барып келип, анан тең 12ге чейин. 12ден анан кичине уктап, 12:30 обедке барып, 12:30 1:30 чейин намаз окуп, анан 1:30-2де келип кайрадан сабак баштап, асырга чейин, асырдан шамга чейин эс алып, анан шамдан баштап 10-11ге чейин Куран окуп. Ушундай кылып тартиптерди түзүп алсаңыз болот, эгерде эртең кече жана окуйм десеңиз. Жана дагы эгер колдон келсе бир мечитке барып, бир жумага этикафка отуруп же бир медреседе таанышыңыз болсо, ошол медреседе 40 күнгө барып же баягы даватка чыкканда ошол жактарда эртең кечине уктап келе бербестен эмне кылыш керек? Кичине Куран окуганды жоопкерчиликке алып келиш керек. Андан кийинкиси жоопкерчиликке алыш. Ар бир нерсени жоопкерчиликке алыш. Анан руханий мотивация болуш. Мисалга алганда ошол Курандын пайдаларын устаздардан эшитип турайлы, күн немелерден окуйлу. Жалкоолуктан кутулганга жардам берет. Андан кийин күнүмдүк планды жазып жүрүү. Мен күнүгө Ясинди бир жумада жаттайм дедим. Ясинде 6 бет бар. Эми сен 6 бет жатташ үчүн күнүгө 1 беттен жатташың керек да. Бүгүн канча бет жаттадым? Жаттай албадым. Неге? Өзүңө өзүң жооп береми. Неге жаттай албадым? Телефон көп чугуп койдум. Значит, эртең телефонду коюшум керек. Эртең 2 бет жатташым керек. Бүгүнкү планды өткөрө албай калдым. Ошол себептен. Туурабы? Медреседе ушул нерсе жетиштүү. Күнүгө балдар сабак тапшырбаса, кечинде медресенин бир жакшы каарекелердин устаздардын жакшы салты бар. Дегенде жоопкерчилик сезишкен, эми баягындай таяк менен урду дегенде мындай майып кылып койбойт албетте, эми кээ бирөөлөр бар майып кылган, бирок ал аз кезде, Мисалга бизде ушундай тартип бар. Неге дегенде жоопкерчилик сезесиң да. Кээ бир балдар ошол таяктан корккон себептен да окуган балдар барчы. Ошол сыяктуу сен да өзүңө
Планын түзүп, планыңа жоопкерчиликтүү бол. Андан кийин эмне үчүн деген суроону билиш керек, түшүнүш керек адам. Неге Куран жаттайм? Курандын урматы жүрөктө болуш керек, э? Эгерде сенде Курандын урматы жүрөктө болбосо, ал нерсе сага түрткү бере албайт. Андан кийин ошол кармаган Куран окуган жерди же болбосо Куран окуй турган жерди же китебиңди баарын таза кармоо. Андан кийинки эң жакшы нерсе биздин эң азыркы биздин чоң душманыбыз соц тармактарга чектөө коюу. Мисалга алганда, ошол Куран окуп жатканда жана айтып кеткендей, телефонду өчүрүп кой. Түп тамыры менен. Туурабы? Жана башка. Мисалга алганда, ошол Куран окуп жатканыңда сен телефонду интернетин өчүрүп кой, таза болбосочу. Анан Куранда мисалы кээде катуу чарчап калсаң, ошол карылардын койгон үнүнү эшиткениң. Анан эртең менен Куран окуганга аракет кылган. Эртең мененки убакыт эң жакшы. Куран жаттоого, Куран окуганга эң жакшы убакыт бул эртең мененки убакыт, э? Анан Куранды бир бет жаттадыңыз же Ясинди жаттадыңыз, өзүңүзгө мындай альхамдулилля деп кичине шүгүр айтыңыз Аллах Таалагачы, мен Ясинди жаттап бүттүм деп. Неге дегенде, ар бир нерсени эле адам жаттай бербейт, туурабы? Ошону дагы Аллах Таалага шүгүр айтканды унутпаш керек. Анан эң негизгиси Куран окуганды адат кылып алыш керекчи. Адат кылып калыптандырсаңыз, ошол сизге жардам берет. Эгер адат кылбасаңыз, аны сиз убактынчалык азыр мен сабак айтып ушул сабактан кийин мен Куран окушум керек экен, ушундай экен деп туруп эле кичине 1-2 күн окуйсуз, андан кийин калып кетет. Жок, андай эмес. Адат кылыш керек. Күнүгө жарым саат, күнүгө 1 саат, күнүгө ушундай убакыт. Ошонун баарын адат кылыш керек. Адат деген нерсе, мисалы, адам сигарет чеккенге үйрөнүп алган болсо, ошол сигаретин таштабайт ал эч качанчы. Любой учурда убакыт табат да ал нерсегечи. Ошондой эле сиз да Куран жаттаганды адат кылып алыңыз. Эмне гана болсун убакыт табыңызчы. Анан ийгиликтүү адамдардын өмүр баянын караш керек. Куран менен адамдар кандай даражага жеткен? Же болбосо ошол сиз Куран окуганга аракет кылып жатасызбы же башка нерсеге аракет кылып жатасызбы? Ошол жактагы адамдардын ийгиликтерин көрсөңүз, иншалла жетишесиз. Мисалы алганда, Куран жаттап кээ бир адамдар Меккеге имам болгондор бар, Куран жаттагандыгы үчүн. Кээ бирлер Куран жаттап медреседе эме мугалим болуп калгандар бар. Куран жаттап мечитте имам болуп калгандар бар. Толтура жана башка ушундай. Андан кийинкиси digital detox деген нерсе бар. Жакшы ыкма. Телефонду 1 күнгө өчүрүү. Бул ошол телефондон кутулуу да, жалкоолуктан кутулуунун эң жакшы жолунун бири ушул телефонду жок кылуу. Жок кылуу деген такыр эмес. 1 күнгө телефондон мындай муктажсыз болгонго аракет кылып көрүңүз. Аракет кылыш керек негизичи. Эмне бүгүн телефонду таштаймын, бүгүн телефонду колдонбойм дегендейчи. Анан жалоо адамдардан, Куран окубаган адамдардан алыс болуш керек. Акырет эстетпеген адамдардан алыс болуш керек. Анан кайра баштагандан коркпош керек, Мисалы сиз бир учурда Куран баштагансыз, бирок унутуп калдыңыз же башка бир себептен окуй албай калдыңыз. Эми Куран баштасам дагы эле ошондой болот да, эмне кереги бар дебесин, жок, азыртан баштай бериңиз. Аллах Таала кайсы учурда берем десе, берип кое берет. Анын эч кандай бир алыстык, жакындык, кыйындыгы жок. Иншалла ушул жерден токтотобуз. Иншалла кийинки жума ушул саат 10до кайрадан улантырабыз. Кийинкисинде зээнди кантип күчөйтүү боюнча иншалла кичине маалыматтарды айтабыз,